Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, арыбаңыздар. Биз манасыбызды кечеги токтогон жерден ары карай улайлы ал эми күндө айтып жатабыз. Ушул көрсөтүүнү кимиңиздер бир көрүп калган болсоңуздар, бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Сиздердин ошол эфирди бөлүшүп коюңуздар бул көрсөтүүнүн көбүрөөк журтчулукка жетишине шарт түзөт. Эмесе баштадык. Ошентип кече калмактар жанагы Кортук деген кишинин Манаска Жакыпка келип катылып, Жакыптын баягы камчы менен шилисине чаап, Манастын жинене тийип, Манастан башы жарылып өлүп, ошол өлгөн Кортуктун кунун кубалайбыз деп Манчжуриядан көчүп келип Алтай таянып жашашкан калмактар, Алтайдын ичинде дагы бир топ калмак эли бар экен. Аларды чакырышып, биригишип, алардан баягы атайын 600дөн ашык кол келип, анын ичинде мол элдин баары мол келип дегенде, Домабил деген баатыры аларды баштап келип, анан баягы чабабыз деп жатканда Домабил Жакыптын 8,5 миң жылкысын көрүп, баягы ач көздүгү ойгонуп, анан жылкынын баарын каптап, жылкынын баарын алып кетем деп атканда, ошол жердеги Манчжуриядан барып Алтай таянып, кыргыздар менен аралаш жашап калган калмактар, ушул эки эрөлдү. Ошолорго жок дегенде кунун куусак дагы мейли, жок дегенде бул жылкынын 2,5-ын алып, анан калганы калсын кой. Эртең булар дагы бизге жообун берет. Сен болсо Алтайдын ары ичине кирип кетесиң, биз болсо буларга канатташ жашайбыз. Эртең дагы бизге зыяны тийбесин десе болбостон Домабил баягы жергиликтүү ошол калмактар менен касташып, урушуп, керек болсо сени да тоноп кетем деп, алардын айылын камап, алардын баягы эркегин сабап, аялдардын баарысын кул кылып айдап кетмекке, бир тобун кырып жоюп баштаганда, ошол баягы Кортуктун баласы жана 40 чилтен айтып жатпайт беле Манаска, ушул Кортуктун баласы сага кийин жигит болот деп, мына ошол Кортуктун баласы Шакум Жакыпка чуркап келип, Жакыпка келип айтып турат: "Коңшу айыл конолу, ынтымакта бололу, атамдын деле кунун албай эле коеюн. Мунагу Домабилдин кордугунан кутултпасаң болбой калды. Силер менен жакшынакай эле жашачу элек. Баягы анча-мынча ушундай кеткен кемчилик, анча-мынча болгон ичара ырчырды унуталык. Мунагу Домбилдин кордугунан мени сактап калыңдар" деп Жакыптын айылына бастырып келет. Мына ошондо Жакып 60 киши болуп чогулуп, калган кыргыздын баарына, калган казак, түрктүн баарына кабар берип, мына Алтайдан калмактар чогулуп, бир топ 800дөй кол менен бизди чапмак болду, басмак болду, мына келиңиздер, жардам бериңиздер деп жардамга элди чакырганда, Айдаркан, Камбар уулу Айдаркан 780 кишини баштап келип Жакыпка кошулуп турат дейт. Анда Жакып баягы Шакум келип кошулуп, анан эки баягы Алтайлык калмактар менен Алтай таянган тиги Манчжуриядан келген Жакыптар менен канатташ жашаган калмактар ошентип касташып калганда, алардын баары кошулуп барып Домабилди кубалап, алардын баарысын жетер жерине жеткизишип, абдан көп киши өлүп, ошол колду баягы кыргыздар айтып, ушул элдин баары чогулуп турганда, кимде ураан чакырабыз, эмнеде ураан чакырып, буларды эмне деп каптайбыз деп турганда, Манас ошол жерде Аксур быштыны минип, "Манас, Манас" деген бойдон баягы колунан найзасын көтөрүп, эч ким менен баягы сүйлөшпөй, кеңешпей туруп, Манасты ураан чакырып кетти. Анын артынан баягы 780-800 кол болуп, Жакыптын баягы 60 кишиси, андан мындан чогулган дагы бир 40-30 киши кошулуп, ошол Манас эле Манас дешип, анан кийин айгайлаган чууну салып, желек көтөрүп, баягы найза сундуруп, каптап, баягы Домабилдин бир топ кишисин кырып жоюп, ошол анын баарысын өлтүргөнүн өлтүрүп, каптаганын каптап, кубалаганын кубалап, ошентип Домабилдин колунан 413 киши өлүптүр. Анын баарын кубалап алып барып жеткирип келет. Анын жеткирип баягы Манас алдыга түшүп кубалап кеткен, Бакай баягы Жакып болсо Манастын артынан кубалап, "Манас эле Манас, айынан айын токто, алдыңдагы тетиги
Аксур быштың али жаш мал чарчабаганда бир неме экен деп кейип кепчип манасты токтото албай жүрөт дейт. Ошентип баягылар жеңип, Шакун болсо сүйүнүп сүрдүгүп алардан тиги Домабилдин кордугунан сактап калган Кыргызга кайра келип жанаша айыл конушуп, ошол жердеги аксакал көк сакалдар чогулушуп, анан баягы Шакун деген атын башка кылып алмаштырып, анан Кара Токо Мажик деген ат беришти дейт. Мына ошондон кийин баягы Шакун аты өчүп, Мажик деп аталып калды дейт. Ошентип баягы келген колдун баарысына Жакып 23кө жакын жылкыны союп берип, алардын баарысын сыйлап, тон жапчысына тон жасып, жаап, ат берчүсүнө ат берип, алардын баарысын сыйлап алып узатты дейт. Ал эми баягы аты Мажик болуп өзгөргөн жигитти жана ошол Кортуктун уулу Мажик болуп калды дейм мындан ары. Мына ошол Мажикти чакырып, анан ошол жердеги жанаша жаткан баягы манжуриялык калмактарды, канатташ конгон калмактарды чакырып, алардан 43 киши өлгөн экен. Алардын баарысын чогуу коюп, ошол жердеги анча мынча өлгөн кыргыздар менен баарысын мүрзөсүн бир кылып чогуу коюп, туугандашып, анан 400 жылкы берди дейт. Мына силердин элиңерден кече өлгөн 2 кортук баш болгон дагы бир кишиңер өлгөн. Мына ошонун куну ушул деп 400 жылкы ошол элге берди дейт Жакып. Ал жылкынын баарын бөлүшүп, ыраазы болушуп, анан ошону менен кун чечилип, ошону менен бири-бирин элдер кечирип, ынтымакта жашап калышты дейт. Арадан бир 6 ай бир топ жыл өттү дейт. Ошол Манас баягы 6 айда жүрүп, арадан бир топ жыл өтүп, Манас ошентип 11ге чыгып калды дейт. Байы эл менен ынтымакташып жашап жүрөт дейт. Бир күнү баягы Жакыптын жылкыларын санашып, жылкыларын карашып, ушул жаз мезгили болгондо кайсы бир мезгилде жылкы ошол бир туут болор кезинде деп айтылат экен, айтмакчы. Ошол туут кезинде келип анан жылкыны санап, ошондо ошол жерде 20 000 туар жылкы бар экен дейт. Мына ошол жылкычынын баарын чогултуп, жылкычынын баарын чогултса 22 жылкычы чыкты дейт. Ошол 22 жылкычыны чогултуп, андан баягы илгери урушуп кеткен 4 баласы бар эле, баягы улак козу кайтарып жүрүп уруп койгон 4 баланы, алардын баарын чакырып, жолдон жолуктуруп, алар менен жай сурашып, баягы ынтымакташып, эми айылы жакын болгондон баары жолугат да. Алардын баарын чакырып алып, 3 тай союп жылкынын ичинен, баягы эле Манас бабабыздын кыла жүргөн жумушу, илгери козу союп, балдардын баарын чакырып алып, оюн курса, бул сапар 11ге чыкканда 3 тай союп, балдардын баарын чакырып, анан ошол жерде Ордону, ушул Сагынбай атабыздын вариантында Ордо оюнун Манас атабыз ойлоп тапкан экен. Андан дагы 9 коргол оюнун дагы Манас атабыздан калган деп Сагынбай атабыз бул жерде баяндап берет экен бизге. Мына ошол Ордо оюнун ойнотуп, баарды санай келсе 30тан ашык бала болуп, ошол Ордо ойношуп, 9 коргол ойношуп, мына ошол бир жолдун боюнда ошол 3 тайды союп алышып, баягы оюн курушуп, ээн жакшынакай жаткан жеринен тура туралы. Ал эми баягы Манастан жеңилип, Домабил деген баатыры өлүп, качканы качып, качпаганы кордук көрүп калган 6 айлык калмактар Кытайга кабар берди дейт. Ай, Эсенкан жөн жата береби? Бул жерде буруттун ичинде, ошол маалда кыргыздарды Алтайда бурут деп коюшту экен. Буруттун ичинде бир жанда жок бала төрөлбөдү. Атасы Жакып экен, өзү Манас экен, түбү Алаш экен булардын деп баягы маалыматты Кытайга жөнөттү дейт. Бул маалыматты Эсенкан Бейжинде турган Кытайдын ханы Эсенкан алып, анан ага айтып турган жери дейт. Мына жерде жазылып турат. Аты Жакып Түрк деп ааламдан ашкан бай экен, Алтай жакта жүрүп деп, жери шыйкуу соушанда, каласы кара шаар болуп, жер деген экен ошондо, байлыгына мактанса жеткирбейт экен көп жанга. Мурунтадан бу Жакып, бурут окшойт куу Жакып, жаркен котон куюшу, соноргөл экен турушу. Алтай тооно келиптир, мал дүйнө жагынан бүткөн экен жумушу, 50ге жашы толуптур деп, ошол
Эсенканга мына ушундай маалымат жеткенде Кытайдын ошол учурдагы ханы Эсенкан айтып турат дейт. Эми бир бала ушул Кыргызда катын жокпу міне? Бир бала тууп коюптур ошол катын. Же болбосо Кытайдын ичинде жокпу? Ошол бир бала туулуптур, ал ушундай жаш бала экен, ал ушундай шок экен десе мен ошого оолуп кол жөнөтөйүнбү? Кандайсыңар болсо? Мен Эсенкан атым бар туруп кичинекей бир балага ушул аскер жөнөтөйүнбү? Кандай немесиңер деп ордодогу кеңешчилерин зекип, андан көрө көптөн бери ошол жактан кабар албадым, андан көрө мен ал жака кербен жөнөтөйүн деп 16 Кытай 10 дагы бир журттан, ар кайсы түрктүн балдарынан, уйгурдан, жанагы ар кайсы журттан чогултуп 45 төөгө казынадан алтын күмүш арттырып барып ушул Алтайга чейин жеткиле. Баягы Кангайдан ары баргыла, Алтайга чейин жеткиле, ошондон кабар алгыла деп Алтай, Кангай, Иртыш дарыясына чейин, Кашкарга чейин баргыла, Кантоого чейин баргыла, Сапар Талаага чейин баргыла деп ошол Манастын жайын билгилечи. Анын ата теги ким экен, өзүнүн кебетеси кандай экен, барып ошол жердеги эл менен мамиле кылып көргүлө, насыяга бирдеме берип көргүлө, акырын билгиле алардын баш терисин. Эгерде такыр эле мындай моюн бербеген, чын эле шок болсо деп жанагы 16 Кытай жөнөтүп атпайбы? Алар кербендин да тилин билген, согуштун да тилин билген, ушундай баягындай тыңчы да болуп кеткен, ушундай соодагер кылып, соодагер кебетисинде кылып ошолордун баарысын 45 төөгө түм эле казынадан укмуш жүктү арттырып туруп анан кийин жөнөтөт. Ошондо бул кербен 5-6 ай Бейжиңден баштап ошол Манастар турган Алтай тоонун түбүнө чейинки жерлерге чейин 5-6 ай жол жүрүп келди дейт. Мына ошолор келип, баягы Манас бир топ 30тан ашык жигитти чогултуп алып, 9 коргол ойноп, 3 тайды союп алып, орду атып аткан жеринде ошолор келип калат. Келип, баягы эми өздөрү Бейжиңден чыкса, алардын жолунан ким тозот? Алар барган жерде сый конок. Бейжиңден чыктык деген баягы Эсенкандын өзүнүн түптүс буйругу менен жол кезип келатса, алар ордодон баягы хандын өзүнөн буйрук алып келатса, алардын жолунан ким тозот? Мына ошентип келип, баягы Манастар ордатып аткан жерге келип, ордонун чийинин төбөсүнө тебелетип токтошту дейт. Анда Манас мындайга чыдабаган, мындай мамилеге көнбөгөн Манас, оны төбөңдү нары айдап тур, биз ордо ойноп атпайбызбы? Чык чийинден десе, баягы кербен башчысы ушундай чатырап көп турган кез окшойт. Эми падыша жөнөтүп атса, падышанын атынан келип атса, кербен башчы болсо, болгондо да тетиги Кытайдын императору Эсенкан өзү жөнөтүп атса, анан кантип бир жаш бала чык ордонун чийининен десе чыгып койсун. Ал чыкпаймын дейт. Тоотпойт. Мына ошондо баягы жаалданган Манас баягы колунда томпой менен атканда, баягы ордонун чийинин тебелеп турган төбөсүнүн шыйрагы тырс сынып кетти дейт, үзүлүп кетти. Ошол ордо баягы өзүнүн томпою менен, сакасы менен атканда тим эле төбөсүнүн жилиги үзүлүп кетти дейт. Анын ары жагында дагы бир эшек жетелеп алган экен, анысынын буту талкаланды дейт. Ошентип баягы төбөнүн үстүндөгү неме учуп түштү, көмөлөнүп. Мына ошо жерде анан кийин баягы кербен башчысы тура калып, Манаска өзү чуркап барып, Манаска кол салганда, ал баягы 11 жаштагы Манас баягы 8-inde далайга сүр көрсөткөн, далайга сыр көрсөткөн Манас тетигини эле көтөрүп туруп жерге моюну менен чапты дейт. Башын суу жулуп алды дейт, эле кекиртегин жулуп алып. Ал теге кербен башчысы жанагынтип бир паста күмжан болгон тиги Кытайлар андан бешбетер баягындай чоочу, андан бешбетер бозорушуп, татарышып эле турганда, барын кармагыла да бүт барын тындым кылгыла деп 16 Кытайды ошол жерде жигиттер менен оропарага келтирбей баарысын тындым кылышып, сүйрөп ташташты дейт. Андан баягы уйгур түркү аралаш ошолордун колунда иштеп бер деп жүргөн журтчулук
10 киши экен дейт алар тим эле туруп калышты дейт, калтырап титиреп, кокуй биз деле ушул түркпүз, биз деле Кытай эмеспиз, кечирип кой, бизди эч нерсе кыла көрбө, бизди сое көрбө, бизди өлтүрө көрбө деп Манастын бутуна жыгылып тим эле жалбарып калышты дейт. Мына ошол жерде Манастын колуна Эсенкандын 45 төөсү олжо болуп калды. Ал Манас 45 төөнү, Жакыпты, Акбалтаны бүт баарысын чакырып, баягы Мажитти да чакырып, анын айылдаштарын чакырып, бүт барыңар, мына могу деген олжо, муну бөлүп алыңар деп турат. Турса баягы Жакып сурап атат, ай, бул 45 төө экен. 45 төөнүн баарын үстүндө тим эле укмуш дүйнөнүн баарысы экен. Дүйнөнүн кадырын мен билем го. Мынау байлык деген оңор байлык эмес. Бул деген бир жерден чыккан. Бул укмуш байлык. Бул бир болсо падышанын байлыгы, бул бир болсо дүйнөдө мындай бай жок адамдын дүйнөдө жок байлык. Муну каяктан сен колго түшүрүп алдың? Муну каяктан алдың? Муну турган бая 10 кишиден сурайлычы, бул каяктан келди десе, анан кийин 10 киши айтып берип атат. Бизди Эсенкан өзү чакырып, биз ушу Кытайга жакын жашаган түйүс айрымдарыбыздыкы, түрк түйүс айрымдарыбыздыкы, уйгур баарыбыз эле сиздерге тууган элбиз, бирок Кытайдан бизди чакырып, ошо сооданын билим билесиңер, ошо жакка тил билесиңер, ошол мындай жолго дагы тыңсыңар, айрым 90 уустун ичинен дейт, 10 уусту тандап алып, ушуларга кошуп, ушу кербенге кошуп, жер чалып келгиле. Манас немесин кабарын билип келгиле. Ушундай Манас деген жаш бала чыгыптыр. Тиги ошондой арыздар келип атат, доо келип атат бул жака. Бир жаш бала чыкты, катуу чыкты. Ушуну бир тарбиялап коюңуз, ушуну бир кол жөнөтүп, бул баланы жок кылып коюңуз. Азыртан жашынан баштап, жаш кезинен кыркып коюңуз мунун тамырын деп ушундай бир сөздөр келип атканынан мен аларга эми кол жөнөтмөк белем. Өзүм падыша болуп туруп, кичинекей балага бир аскер жөнөтөйүн. Андан көрө ушу силер барып жер чалып келгиле деп тигилерди тыңчылыкка жөнөттү эле. Мына ошол кербен бес деп Жакыпка айтып берип отурса, Жакыптын үрөйү учуп атат дейт. Кокуй, эми бул Эсенкандын жүгүн талап алгандан көрө бул кайра кечирим сурайлы да, бул жүктү жакшынакай кылып Эсенкандын алдына алып барып берели. Эми башыма шор үйөт турбайбы, Манас менин шорума жаралган бала турбайбы, эми бүт мал мүлкүмдү талайт турбайбы, жанымды кыят турбайбы, өлөт турбайбы, о дүйнө бетин көрөт турбайбымы деп, ушундай бир баягы Жакыптын кылып кейип кепчип баштады дейт. Бул учурда жанындагы Акбалта Жакыпка айтып турат дейт. Алтай нары жактагы жол экен. Бейжиңден бери келичи 6 ай жол экен. 6 айдан келгенин дагы көрөбүз да. Мына кече эле Домабилгел деле баарын кырып жок кылдык. Алардан деле корктуң эле, эми кырат турбайбы, бизди антет турбайбы, минтет турбайбы. Кана кырып салган. Жок, жакшынакай эле жүрбөйбүз. Эми 6 айлык жол тетиги Бейжиңде турат экен. Ошондо бияка келгиче дагы бирди көрдүк да. Кудайдын башка жазганын көрдүк да. Эмне кыжалат болосуң? Андан көрө монун баарын бөлүп алалы. Бизди кайдан таптал деп Акбалта кеңеш айтса, баягы анын жанындагы топ кыргыз туура айтат Акбалта деп баарысы муюп калды дейт. Аңгыча Манас сөз алды дейт. Ата, ушул дүйнөгө биз ушул корккон үчүн жаралганбызбы? Акылыңыз канакей ата. Кудайым салган ажалдан кутулганы жүргөн экенсиң. Куу дүйнөнүн түбүнө куусаң кантип жетесиң ата деп атат. Мен силерге ушул жерден китептен окуп берейин. Курулай корко берсең сен, куураган бойдон кетерсиң. Жалган дүйнө жай үчүн жалтанган бойдон кетесиң. Бу жарык дүйнө түбүнө чапкылап кантип жетесиң. Коркуп жүрүп кор болуп, корлукка көнгөн экенсиң ата деп Манас Жакыпка кайрат айтып турат дейт. Мына ошентип баардыгы эки жактан баягы Жакыпка өздөрүнүн сөзүн айтып атып, анан баарысы көнүп 45 төөгө жүктөлгөн зар алтын күмүштүн баарын бөлүп алып, анан баягы бутуна томпой менен жеп буту үзүлүп кеткен төө ошол үстүндөгү жүгү Жакыпка тийди дейт. Караса, жанагы 45 төөнүн эң асылдарынын баарысы ошол төөнүн үстүнө жүктөлгөн экен. Кербен башы өзү минип жүргөн, жетелеп жүргөн ошондон экен. Анан Жакып ал дүйнөнү алып, казынасына салып, мына ошентип кыргыз азырынча дүйнөнү бөлүп, сүйүнүп турган учуру. Ал эми Эсенканга кандай кеп кетти,
эмне деген сөз жетти, аны эртең айтып берем буюрса. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.